Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым. Бүгүнкү класстык саатыбыз Исхак Разаковдун 110 жылдыгына арналмакчы. Бүгүн силер менен 10-В класстын класс жетекчиси Базарбаева Зайнап Акматжановна. Сабактын максаты: алтын доорду жараткан мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаков жөнүндө билебиз. Исхак Разаковдун учкул сөздөрүн турмушта колдоно алабыз. Мекенди, эмгекти сүйүүгө, патриоттуулукка жана чынчылдыкка тарбияланабыз. Коомдук жана саясий белгилүү ишмер Исхак Разаков Баткен областына караштуу Лейлик районунун Коросон айылында жашаган Берк уулу Разак жана Сайып кызы Жамиланын үй бүлөсүндө 1910 жылдын күз айларында жарык дүйнөгө келген. Сүйүнүчтөрү койнуна батпаган жубайлар уулуна Исхак деген ысым ыйгарышып, жашоонун белгисиз тагдырын моюндарына илишип, эл катары жупунуу турмуштарын өткөрүшкөн. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан ажырайт. Балалыгы болсо Кучжан шаарындагы балдар үйүндө өтүп, андан кийин Ташкент шаарындагы интернатта тарбияланат. Үй бүлөсү жубайы Рауза Ибрагимова менен Эмил, Эркин, Элмира аттуу уул кыздарды тарбиялашкан. Иштеген иши жөнүндө 1939-1940 жылдары Өзбек СССРинин Элдик комиссарлар кеңешинин алдындагы мамлекеттик пландын төрагасы болуп иштейт. 1940-1944 жылдары болсо Өзбек СССРинин Элдик комиссарлар кеңешинин төрагасынын орун басары болуп иштейт. 1941 жылдан 1944 жылга чейин Өзбек СССРинин агартуу элдик комиссариатында иштейт. 1944-1945 жылдары Өзбек СССРинин компартиясынын катчысы. 1945-1950 жылдары болсо Кыргыз СССРинин министрлер кеңешинин төрагасы болуп дайындалат. 1950-1961 жылдары болсо Кыргыз коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштейт. 1961-1962 жылдары СССРдин мамлекеттик экономикалык кеңешинин мүчөсү. 1962 жана 1965 жылдары болсо СССР министрлер кеңешинин алдындагы мамлекеттик илимий экономикалык бөлүмдүн башчысы болуп иштеген. 1965 жана 1967 жылдары СССР министрлер кеңешинин мамлекеттик пландоо комитет бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келген. Сыйлыктары: 2 ирет Ленин сыйлыгы, 2 жолу эмгек кызыл ту ордени менен сыйланган, улуу ата мекендик согуштун 1-даражадагы ордени, Кызыл жылдыз ордени жана башка көптөгөн медалдар менен сыйланган. Ал эми 2016 жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Кандай инсан болгон? Күчтүү, алыс, көрөгөч, аракетчил, адамгерчиликтүү, эмгекти сүйө билген, эл камын ойлогон инсан болгон. Азыркы кезде болсо улуу инсан жөнүндө китептер чыгып, кино тартылып, окурмандарын жана көрөрмандарын тапты. Калк үчүн жашаган эмгектери, инсандык бийик сапаттары тууралуу жаш муундар билүү үчүн жыл сайын Кыргызстанда ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Учурда Разаков жашаган үй музейге айланган, анда архивдик документтер жана ар кандай экспонаттар бар. Лейлик районунда Исхак Разаков атындагы музей, эс алуучу жай, отряд, мектеп жана айыл бар. Ал эми Исфана шаарынын борбордук аянтында айкели тургузулган. Кезекти болсо Исхак Разаковдун
Учкул сөздөрүнө беребиз. 10-В класстын окуучулары айтып беришет. Искак Разакович жөнүндө кыскача маалымат айта кетсем, Искак Разаков 1910-жылы 25 ноябрда Лейлек районундагы Коросоң айылында жарык дүйнөгө келген. 3 жашында энесинен, 8 жашында атасынан эрте айрылып, тилекке каршы Хожент шаарындагы Ленинабад балдар үйүндө тарбияланган. Кийин Ташкенттеги мектеп-интернатында билим алып, 1929-жылы Ташкенттеги педагогикалык институтту бүтүрүп, кийин 1936-жылы Москвада пландоо институтун бүтүргөн. Сыйлыктарын айта кетсем, Ленин сыйлыгын 2 ирет алып, 2 ирет сыйланган жана 2 ирет эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Жана ошондой эле Улуу Ата Мекендик согуштун 1 даражадагы ордени менен дагы сыйланган. Жана башка көптөгөн медалдар менен дагы сыйланган. Ошондой эле 2016-жылы Кыргыз Республикасынын Баатыр деген наамы ыйгарылган. Үй бүлөсү жөнүндө айта кетсем кыскача, жубайы Рауза Ибраимова жана Эльмира, Эркин, Эмиль аттуу уул кыздарды тарбиялашкан. Искак Разаков 1979-жылы Москвада каза тапкан, көз жумган мындайча айтканда. Жана Кыргызстанга Искак Разаковдун сөөгү кийинчерээк көмүлгөн. Искак Разаков учкул сөз. Бүгүн бүткөрүүгө мүмкүн болбой турган ишти эртең бүткөрүү үчүн аны дал бүгүн пландаштырып, бүгүн ойлонуу зарыл. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал. Туулдуң өлдүң. Өлбөй калуунун жолдору барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Ак иштеген адам акыры жамандык көрбөйт. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Бай жашоого болот, бирок өрнөктүү жашоо кыйын. Уйку таттуу, эмгек андан да ширин. Өмүр өтөт, өлүм болсо татаал. Туулдуң өлдүң. Өлбөй калуунун жолу барбы? Ал эмгек. Эмгек гана адамды түбөлүк жашатат. Ишти акыл менен иште. Эгерим сезимге жеңдирбе, алданып каласың. Сезимди акылдын эркине баш ийдире алсаң, анда пайдаң арбын болот. Коом деген сени менен мен. Сен ак болсоң, мен ак болсом, коом да таза болот. Мен эмне иштеп, эмне бүтүрдүм? Ким үчүн эмгек кылдым? Эл калыс. Искак Разаков кызматынан алынган соң мамлекеттик пландоо комитетине которулуп, ал жакта 1979-жылы 18 мартта Москвада дүйнөдөн кайткан. Ал эми 2000-жылы кыргыз коомчулугу Разаковдун сөөгүн Бишкекке алып келип, аларча мамлекеттик көрсөтүүнү коюшкан. Балдар, силер да Искак Разаковдон үлгү алып, Кыргызстандын атын чыгарган, ак кызмат кылган инсандардан болгула. Ушунубуз менен сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.